Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Газеттеги Маек өзүндө буюрса жарык көргөн турат. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүп калайбыз. Бүгүн тоо коюнуна келдик. Мына ушундай сонун жайлоого келдик. Биз Суу Самырдабыз. Суу Самырда шаардын ысыгынан качып бул жакка келген учурубуз. Маегибиз дагы өзгөчө болсун. Ушул кооздукту көрүүчүлөргө бир тартуулайлы деген да бир сонун максатыбыз бар. Бирок башкы максатыбыз башка. Башкы максатыбыз бүгүнкү коногубуздун бир жан дүйнөсүн ачып берүү. Ошол эле учурда көрүүчүлөргө бир пайдасын берүү, жеткизүү. Ошол маектин артынан. Эгерде ошондой болсо биз максатыбызга жеткен болобуз. Комментарий бөлүккө жазып кетсеңиз болот. Өзүңүздүн оюңузду. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Замирбек Мамасадыков агабыз конокто. Assalamu alaikum ага. Алейкум Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Аман эсенсизби? Бар, жакшы өзүңүз. Жакшы. Кандай отурасыз? Жакшы, сон жаратылышта аябай жакшы. Көбүнчө маектешкендердин биздин YouTube каналыбызга маектешкен конокторубуздун көбү ушундай суранышат да. Тоого чыгалчы, сенин форматың ушундайго тоого чыгып алганың, анан ошонун жанында көзтү салтып, мээни салтып, ошол тоого чыкканда мен ачылып сүйлөчүдөй болуп эле сезиле берем деген сыяктуу суроо айтышат да. Анан сизге кандай болот? Мага деле ыңгайлуу. Жакшы, эми биздин Кыргызстандын тоолору бар, жаратылышы суктанчу жерлер да бар. Анан сиз айткандай, мына суунун жээгинде аябай жакшы. Ушундай эс алуу жагабызбы өзүңүзгө? Жагат. Активный Бизде отдых. дагы эми мээ чарчайт, кээде эс алгым келет. Анан жанагы интернетти өчүрүп, Суу Самырга чычканга келип, ушул үй бүлө мененби келип эс алып кетсең жакшы. Мээң сергийт да. 20-аларында ушул үй бүлөм менен, апам менен Кудай буйрса Скөлгө барып, бир жума дем алабыз. Балдарыбыз менен. Үй бүлөлүк эс алуу. Үй бүлө. Сонуга менин чоң энем мынтип айтчу да. Кичинекейибизде. Мен милиционер болом, же мен ырчы болом, мен артист болом десе, ой бизден артист чыккан эмес. Шайыр чыккан эмес. Тиги чыккан эмес, бул чыккан эмес деп тегер четтегилер ушинтип айтса, жаш баланы чагынсындырбы, антип айтпагын. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Эртең кандай эр азамат болуп чоңоя берүүн ким билет? Баланы чагынсындырбы дей беришти. Анын сыңарындай эле сиздин бала чаңыңызды мен сүйлөшкүм келип атат да. Канча жашта депутат болууну кыялданыңыз экен, аны убагында келгенде сурайын азыр. Башын мен бала чактан баштайын. Ким болгуңуз келчү экен ага? Мен ушул 1-2 класста окуганда лётчик болом деп жооп бергем да мугалимдерге. Ошол маалда лётчиктер билбейм, же мода болгонбу. Кийин 8-9 класска барганда юрист болобуз деп, экономист болобуз деп. Анан ушул 11 классты бүтүп өзүбүз чечим чыгардык. Экономист болом деп. Анан ушул жогорку окуу жайга тапшырдык өз кесибиз менен. Кыялдарым баары орундалып атат да. Ошол окуу жайды бүтүп келип, банкта иштедим. 7 жыл. 6 жыл ушул сактык кассаны банкты башкардык Шамал-Сай шаарында. Ошол банкта иштеп атканда эле ошол айыл өкмөт болом, Кудай буйрса деп ниет кылчу элем. 2006-2007 жылдары. Анан 2012 жылы айылдык кеңешке депутат болуп, 2013 жылы декабрда ушу бир добуштан 100% эл айыл өкмөт башчы кылып шайлашты. Ошондон бери мынакей 3 ирет айыл өкмөт башчы болуп иштедим. Депутаттык ишмердүүлүккө чейин, депутат шайланганга чейин. Сиздин буга чейинки берген маегиңизди карап көргөндө айылыңыз үчүн, жериңиз үчүн көп нерсе кылган турбайсызбы? Гүлдөткөн турбайсызбы? Жаркыраткан турбайсызбы? Канча жылдын ичинде? Бир 6 жылдын ичинде. 6 жылдын ичинде. Биз эми жанагы
элдин астына чыгып, анан айылдык кеңешке депутатка коюп атканда, талапкер болуп атканда, эл менен жыйналышта элге өзүңдүн программаңды айтасың да. Анан эл ушул кайсы көчөгө барсаң ушул көйгөйлөрүн айтат. Анан ойлоносуң, анан эми ушунча жылдан бери ушундай мектеп, бала бакча же жолдор салынбаса, анан мен эми жаш болсом кандай кылып аткарып берем депчи. Анан бирок жакшы ниет кылганбыз. Кудай буйруса аракет кылабыз деп, анан ошол күндөн баштап эле жанагынтип эл шайлап койду. 100% шайлады депутаттар, айылдык кеңештин депутаттары. Анан мага стимул болду. Анан ошол күндөн баштап эле изденип, эми чынында айыл өкмөт башчы болуп иши аябай кыйын, түйшүктүү, эл менен тыгыз иштеш керек. Анан эгерде ошол кесибиңди сүйсөң, иш жеңил да. Изденип, айыл өкмөт деген эми менеджер болуш керек. Биринчи күндөн баштап эле ушул ар бир айылдагы долбоорлорду жасап, асфальт, мектеп, бала бакча, спорт комплекс, стадион, бардык маселелерди ушул долбоорлорду баштап, ушул канча долбоор баштаган болсок, ошонун баарынын аягына чыктык. Сиздин айыл өкмөткө чейинки долбоорлоруңуз барбы? Мындай өзүңүз демилгелеп анан мындай бир салган, бир баштаган айыл өкмөткө чейинки. Эмнеңиз? Биринчи долбооруңузду айтып берсеңиз да. Мен биринчи долбоорум 2011 жылы ушул футбольный поле салдым айылга. Анан ошол депутатка чейин мен эми ушул айылда балдар менен волейболго барып, футболго барып, бир машинада барабыз, анан аркы айылга барабыз. Себеби биздин айылда чындыгында спорт зал да жок, стадион да жок, башка эч кандай шарттар жок эле да. Анан барып машина менен 20 чакырым наракта айылга барып, башын тиги аксыга барып, анан ушу балдар менен отуруп, анан балдардын арзу-мууну көп эле да. Бизде деле өзүбүздө ушундай стадион болсо, биздин өзүбүздө ушундай спорт зал болсо, биз өзүбүздүн айылда ойнойт элек деп кыялданып, анан ошо балдар менен, жаштар менен, балдар менен аралашып, тыгыз байланышта, анан футбол десе футболуна кошулуп барып, волейбол десе волейболуна кошулуп барып, анан ушул жүрөккө мындай сиңип калыптыр да. Анан ушул айыл өкмөт болгондон кийин ошол кыялдардын баары орундалды да. Ошол биринчи ишим, биринчи жумушум ушул айыл өкмөткө чейинки ушул кичи футбол аянтчасын куруп, ошол жердин жаштардын ыраазычылыгын алып, аксакалдардын батасын алып, себеби мындай чоң майрам болгон да. Ошондон кийин анан мындай элдин ишеними пайда болуп, анан айылдык кеңешке жакшы добуш беришип, депутат кылышып, андан бир жыл өтпөстөн анан айыл өкмөт кылып шайлап, ушул изденип, анан негизи уктаганга деле укугум жок болчу да. 100% эл добушун берип койсо, анан түнү жатасың, ойлонуп жатасың, эртең бир фантазия менен ойгоносуң дегендей. Ушундай. Бардык эле айыл өкмөт ушундайбы? Башчылары. Эми фантазия менен ойгонбогондой эле сезиле берет да кээ бир айыл өкмөттөрчү. Көрүп жүрөбүз, барып жүрөбүз, эшигин каклап жүрөбүз, жасаган эмгегин көрүп жүрөбүз. Анан эми биринчи жолу айыл өкмөт болуп, анан экинчи созутта дагы шайлап коюшту. 100%. Менден башка кандидат жок. Жалгыз. Жалгыз эле кандидат. 3 ирет өзүм шайландым да. Анан чындыгында коңшу айыл өкмөттөр дагы
акырында айта баштады да. Замир аке, бизди дагы эл кыйнап атат. Дагы эмнени баштадыңыз? Дагы эмне жаңылануу кылып атасыз? Бизде жыйын болгондо эле ушул сен муногу достуктун айыл өкмөтүн карабайсыңар. Иштесе болот экен. Мынакей айылды оңдоп атат. Тургула изденгиле деп бизди дагы эл мынантип жыйындарда чыгып урушуп дейт. Анан ушуну өзүм айткан айыл өкмөттөр да көп болду. Анан кийин өзүм 2018-жылы ушул республикалык деңгээлде айыл өкмөттөр, мыкты айыл өкмөткө конкурс болуп, ушул айыл өкмөткө катышып калдык. Анан биздин ушул кичине ийгиликтерибизди келип, ушул комиссия келип текшерип, бүт министрликтин өкүлдөрү келип, бүт айылды аралап, карап, анан жыйынтык чыгарып, анан бизге ушул мыкты айыл өкмөт деп биринчиликти беришкен. Охо. Бизге эмне критерийлерди карайт, эмнелерди карайт экен? Критерий ушул бардык министрликтин орун басарлары келген. Ошол ар бир министрликтин өзүнүн, мисалы үчүн саламаттык сактоо министрликтин орун басары, өкүлү келсе, ошол айылга оорукана түштүбү, медпункт түштүбү, элди кандай тейлеп атат, шарты кандай. Мисалы үчүн билим берүү министрлиги канча мектеп курду, канча бала бакча курду, билим берүү тармагына кандай салым кошуп атат. Ушундай эле бардык тармакты, спорт тармагын, бардык тармактарды текшерип, анан жыйынтык чыгарып, анан ошол боюнча бизге биринчиликти берди да. Анан сүйүнчүлөп калышты. Анан биринчини алдыңыз, келиңиз, сыйлык тапшыруу азем болот деп, анан келип Абдулгазиевдин колунан, премьер-министрдин колунан 1,5 миллион сомдук сертификат алганбыз. Ох да. Алып, ошол 1,5 миллион сомго 1,1 миллион сомго ошол биздин айылдын Кызыл Туу айылы, Достук айылы, ошол Ош-Бишкек жолунан каттап мектепке каттап жөө каттачу да. Анан ушуларга жакшы ниет тилек кылып туруп, анан биз 1,1 миллион сом акчага биз ошол окуучулар ташый турган Мерседес үлгүсүндөгү автоунаасын белек кылдык. Спринтер деп коелу. Анан айыл өкмөттөн соляркасын куюп беребиз. Ар бир окуучу айына 200 сомдон төлөп, ошол бардык айылдарды чогултуп мектепке алып келет азыркы күнгө чейин. Сонун калтырып койгон турбайсызбы да? Эми ошол азыркы күнгө чейин айтып келишет болчу сизди көргөндө мисалдар чейин ошол каттам бар азыркы күнгө чейин. Себеби ал жерде деген чоң жолдун жээгинен басышат, ошондой кооптуу. Ош-Бишкек жолуну кооптуу. Биздин ушундай жаш балдарды ушундай кырсык болгон учурлардан болду. Калган акчам эмне болду ага? 1 миллион 100 миң кетти. Жакта 400 миң алып кетти ага. 1 миллион 100 миң кетти. Анан эми бул менин жеке менин аракетим эмес да. Команда бар. Команда бар да. Команда ким? Команда эл, команда айылдык кеңештин депутаттары, команда айыл өкмөттүн кызматкерлери, анан ушу айылдагы активдер, ошолар менен 35-40 ушул депутаттар, айыл өкмөттүн кызматкерлери, ушу айылдын тургундары болуп, анан кийин 3 күнгө Андижанга, Самаркандка, Ташкентке анан барып ойноп, ошолордун мээнети бар деп анан ушуларды ойнотуп келдик. Жалгыздараак бак болбойт дейт. Ошон үчүн жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Ошол биздин командабыз чынында күчтүү. Аябай жакшы депутаттар, айыл кеңештин депутаттары, айыл өкмөттүн кызматкерлери аябай жакшы иштеп беришти. Ошолордун иш аракети менен, жыйынтыгы менен анан ушул жалпы айылга иштеп бердик да. Мен бул маекке чейин сиз менен жолукканда деле айттым го ага. Ой эшигин каккылап кезекке туруп кире албай калган учурларыбыз болчу депчи. Анан түшүнсө болот, алар деле кызматта тияка кетишет, бияка кетишет. Анан
бир күн кабыл алуусунда жок дегенде кирип калсаң сүйүнөсүң, маселеңди чечип бербесе дагы бир татыктуу жолугсаң сүйүнөсүң. Анан сиздин абалыңызды карап көргөндө баягы башкача экен да сиздин айтып берүүңүз мененчи. Сиз аларды кабыл алмак тургайсыз, алар менен күндө жолугасыз, алар менен өзүңүз айтканда спорттук оюндарды ойнойсуз, футбол, волейбол, отуруштарыңыз бар экен, чогулушуңуз бар экен, аксакалдар менен өзүнчө, жаштар менен өзүнчө, аялдар менен өзүнчө. Эмне кереги бар ага ушунун? Максаты эмне дегеним го? Негизи айыл өкмөткө айылдын тургундары келсе ойлонуп келет да. Айыл өкмөт кандай кабыл алат? Мен маселем чечилеби, чечилбейби деп 2-3 күн ойлонуп келет да. Анан келгенде туура жакшы кабыл алыш керек. Ошол айылдын тургундары ошол кандай маселе болсо ошол кабинетте чечилиш керек да. Сенден өтүп барып акимге же болбосо губернаторго барбаш керек. Колдон келсе ошол маселесин көйгөйүн ошол кабинетте чечкенге аракет кылыш керек да. Анан эми негизгиси ушул эл менен тыгыз иштеш керек. Мен толук айта алам, ушул мен жердештерим менен айылдын тургундары менен аябай ынтымактуу иштештим да. Эч кандай жана конфликтке барган жокмун, уруш талашка барган жокмун. Бир жолдо үч созупта тең. Жок, үч созупта бир үч эле жолу кичине кайым айтышы болуптур да. Анан кийин бирок жолукканда айттым андагы, эми кечиримдүү болойлу, мен кечирдим. Эми экөөбүз тең, мен деле өзүм кызыкчылыгым неме кылган жокмун. Ушуну эми колдон келсе кечиришели деп сүйлөштүк. Анан негизгиси иш болуш үчүн сөз ынтымак болуш керек да. Анан мен баардык команда менен иштештим. Ошол мектеп окуучулары менен дагы кечкисин барып ошолар менен аралашып футбол ойноп, мектеп окуучулары менен. Жаштар менен өзүнчө аш уюштуруп, аксакалдар менен өзүнчө аш уюштуруп, аялдар кеңеши менен ушундай кандай активдер болсо баардыгы менен тыгыз байланышта. Себеби мектеп окуучулары менен дагы өзүнүн бир саясаты бар да. Ичинде мындай хулигандар болот, ирекетчилик болот. Ошолордун баардыгын мындай саясат жүргүзгөнгө жеңил болот да. Ошол баардыгы айыл өкмөттүн функционалдык жумушуна киреби негизи? Ошонун баарын карап жолугушу, ошентип сүйлөшкөн мындай же кирбейби? Мен өзүм ушундай түшүнөм да, өзүм ушундай кабыл алам да. Ошол айыл өкмөт ушундай болуш керек дейсиз. Айыл өкмөттүн ичиндегине баардыгына жооптуу сенсин. Жада калса ошол асманда учуп жүргөн чымчыкка дагы сен көңүл бурушуң керек ошол айыл өкмөттүн ичинде. Анан негизгиси ушул максатыбыз бир эле максатыбыз ушул айылды өнүктүрүү болгон. Мектеп окуучулары менен ошол мектеп бирикетчилиги, мисалы билим берүү тармагын, балдардын билим деңгээлин ошолордон билет экенсиз. Айыл аксакалдары, алар эмнени айтып берсет ага? Айыл аксакалдары, эгерде айыл аксакалдарын аксакалдык өзүнүн милдети көп. Милдети көп. Ушул кандай иш-чара болсо сөзсүз мен аксакалдар менен чакырып, кошуп, анан ошолордун ак батасы менен кеңешип, ар бир ишти аксакалдардын ак батасы менен баштачумун. Энелердин ак батасы менен. Жанагы бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, ушулга мен ынандым. Ушул аксакалдардын батасы менен мен өстүм десем жаңылышпайм да. Аксакалдар бата, аялдарчы? Аялдар кеңеши, алар эмне үчүн керек дегенде? Аялдар кеңеши мен 2014-жылы Кадыр Ата көчөдө катчы деген коңшубуз бар эле, эжекебиз. Азыр жок, кайтыш болуп кетти. Жакшы эже болчу, жай жаннаттан болсун.
Анан эшигин астына гүл эгетилер да. Анан барып эжекени учурашып, анан грамота бердим. Грамота берип анан бир ойго келди. Ушул гүлдү ушул айыл өкмөттө баштасак кандай болот экен деп анан айылга жарыя салдым. Кайсы көчө гүл эксе, мыкты көчө болсо, келерки жылкы асфальт куруп беребиз. Биринчи местага. Экинчи местага жарыктандыруу кылып беребиз. Үчүнчү местага тротуар кылып беребиз, арча эгип беребиз деп жарыя салдык. Анан кийинки жылы 15-жылы 5-6 көчө конкурска катышты. Анан жыйынтыгында ошол жанагы көчөсүнө гүл эккен көчөлөрдү мыкты көчө деп биз асфальт салып бердик. Айтканыңыздай эле. Айткандай эле кылып бердик. Экинчи местага жарыктандыруу кылып бердик. Үчүнчү местага тротуар, арчалар эгип бердик. Анан элде ишеним пайда болду. Кур сөз эмес экен. Кур сөз эмес экен деп, анан кийинки жылы 10 көчөдөй катышып, кийинки андан көп катышып, ошолардын бардыгын жанагы аялдар кеңеши менен иштедик да. Аялдар кеңеши менен. Анан жанагы көчөдөгү конкурстан сырткары индивидуальный жанагындай жеке үйлөргө дагы өзүнчө конкурс кылдык. Үлгүлүү үй деп, аларга да баарын чогултуп анан кийин жаңы жылда 31 декабрда баары ушу бир маданият үйүнө чогултуп, 304 адам чогултуп анан кийин ушул жана сыйлыктар тапшырабыз. Асфальтты бул көчө утту, жарыктандыруу бул көчө утту, тротуар бул көчө, арча бул көчө утту деп туруп анан кийин жанагы үлгүлүү үйлөргө аларга грамота, анан акчалай сыйлыктарды берип, ошентип стимул берип аттык да. Анан ушунун жыйынтыгы болду. Анан кийин 2-3 жылдан кийин ошол айылдын ичинде 40 эжелер топтоп, эң алдыңкы гүл эккен эжелер топтоп, бардыгын чогултуп, анан Наманганга, Өзбекстанга, гүл майрамга 2 күнгө алып барып туруп ойнотуп келдик. Анан ошол Наманганга барып ойноп, анан ошол жерде айтышты эжекелерчи, Замир, эми биз башкача гүлдөрдү эгебиз. Эми бизди токтото албайсың. Эми бизди токтото албайсың, сен токтото албайсың деп, анан ошол жерде 35-40 аялдар менен кошо өзүм да гүл көчөттөр көтөрүп чыктым. Таможняданчы, жана бажыдан көтөрүп чыгып анан ушинтип. Мен айтам го, мен деген туура эмес. Ошол биз болуп бардыгыбыз, айыл менен, командабыз менен бардыгы ынтымакта биримдикте болуп, ушундай жакшы кичинекей жетишкендикке жетиштик да. 2016-жылы бир мектептен 3 эле окуучу жанагы акциястан ОРТдан 3 эле бир мектептен 3 эле бала проходной баллдан өттү да. Анан 2017-жылы анан биз шаардан Жалал Абадтан мугалим жалдап, анан айыл өкмөттөн төлөп мугалимдерге. Анан биз жалпы Достук айыл өкмөттүн мектептердин окуучуларын кийинки жылдан баштап биз аларга акча төлөп, анан биз ОРТга даярдай баштадык. Бир жылда ошол 10%тен 80%ке кийинки жыл 80% окуучулар жана 110 баллдан жогору алышты да. Анан бир күн ошол окуучулар бүтүрүүчүлөр келип, жогорку окуу жайына өтүп, анан келип рахмат айтып кетишти. Мен эмнени түшүндүм, айылда окуучулар ата-энелер мүмкүнчүлүгү жок экен. Окуучуларды ОРТга даярдаганы ошол акчалай дейбизби, материалдык жактанбы, көпчүлүгү жана Бишкекке, Ошко алып барып даярдайт да. Ошондой мүмкүнчүлүгү жок экен. Буларга биз сөзсүз мамлекет тараптанбы, айыл өкмөт тараптанбы ушуларга биз колдоо көрсөтүшүбүз керек экен да. Ушундай
учурлар көп болот. Агабыз менен сүйлөшкөнбүз. Мен өзүм эле кыскача айтып бергим келип атат бул нерсени. Агабыздын бир сонун демилгеси бар экен эле. Шаарыбызда мед академияга окуган бул мындай чоң акча да, контракт. Анан агабыз айылдан кызга эмес, эркек балдарга контракт төлөп окутчу экен. Эмнеге кыздарды окутчу эмессиз десең, аларга гарантия жок дейт. Тура эле да, алар эртең окуп билим алып туруп бирөөнүн башка жерге кетип калышат да, анан ошол бойдон пайдасы өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн айыл тургундарына тийбей калат. Бул сонун көрүнүш экен да. Ошо бир жыйында ошентип жарыя салсам, ошентип суроо узатты да. Эмнеге кыздарга жок депчи. Биз балдар менен үч тараптуу келишим түзөбүз. Үч тараптуу жогорку окуу жайы, айыл өкмөт, анан тиги студенткечи. Анан контрактын төлөп беребиз. Ал окуу жайды бүтүп келгенден кийин айыл өкмөткө ушул иштеп берет. Айлыгы канча? Айыл өкмөт башчы. Айыл өкмөттүн азыркы учурда 25 миңден 30 миңге чейин айлык алышат. Стажына карап 35 миңге чейин айлык менен алышат. Эми жогорку кеңешти көздөй аттанып берели. Уруксат болсо. Жогорку кеңештин депутаттыгына карай узак жолду сүйлөшөлү ага. Эмнеден келди? Эмнеге депутатты болууну мындай ушул кадамга аттандыңыз? Кимсизге түрткү болду? Эмне себептер болду? Негизи ошол айыл өкмөт бул иштеп жүргөндө эле ошол бир айыл өкмөт менен чектелип калат экенсиң да. Бир айыл өкмөттөн чыкпай, сыртка кызмат кыла албай, анан көп мыйзамда чийки жерлер көп. Анан ушул жалпы ушул жогорку кеңештин депутаты болсом 7 областка, 40 районго, 452 айыл өкмөткө кызмат кылсам деген ушул кыялдар бар эле. Ошол менен ушул жогорку кеңешке аттандым да. Депутат десе эле мынтип элестете беребиз го, баарыбыз элечи. Депутат да байда дегенчи. Кыртой. Ал кыртой да. Анын акчасы көп да деген нерсе. Ошондой түшүнүк бизде калыптанып калган го. Ошондон улам сурагым келип атты. Сиз бизнесменсизби? Жок, бизнесмен эмесмин. Бизнесиңиз жокпу? Жок. Бизнесмен жок. Эч кандай бизнесмен алектенбейм. Элдин добуш менен келгем. Депутат болуп калам депчи, мындай мен анчалык акчам жок деп. Сизде ошондой түшүнүк бар беле же? Сизде ушунчалык ишенич бар беле түркүрүңүз? Коркуу болдубу? Жок, эч кандай коркуу болгон жок. Себеби мен ушул бир айыл өкмөттө 8-9 жыл кызмат кылсам, эмгек кылган болсом, ошол коңшу айыл өкмөттөрдүн мындай мага көз караш жакшы экенин мындай сезип турдум да. Мага ушул добуш беришин, анан ошол коңшу айыл өкмөттөрдө ошол айыл өкмөттө кызмат кылгандыгым үчүн ошол коңшу айыл өкмөттөр добуш берди да. Ошол кылган ишиме карап депутат болдуңуз. Депутат болдум. Анан айыл өкмөт башчы болуп иштегеним үчүн Кыргызстан боюнча бардык мени тааныган айыл өкмөт башчылары, акимдер, мэрлер бардыгы кайрылышат, жардам сурайт. Анан жанагы мыйзам деген ушул элдин ичинен чыгат да, мыйзам. Мыйзамды ушул элдин көйгөйүнөн келип чыгат да. Жыйындарда барганда, эл дарылаганда ушул маселе боюнча мыйзам жазыш керек экен. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек экен деп, анан ошол элдин арасынан чыккандыгы үчүн ошол мыйзамдарды жазып атам мен азыр. Мыйзамга токтойбуз да. Сиз азыр могул сөздү айтып кеттиңиз го. Ошол мурунку кесиптештер айыл өкмөт болуп тургандагы башчылар азыр кайрылышат депчи, мэрлер кайрылышат деп атпайсызбы? Сиз убагында өзүңүз кайрылчусуз да. Кайрылчумун. Депутатка кире албай кыйналган учуруңуз болду беле? Болгон да. Мен айыл өкмөттө бир айда ашып кетсе бир
4 gün 5 gün эле кеңседе отурат элем да. Анан иш бөлмөңүздө? Иш бөлмөмдө. Калган өмүрүм ушу жолдо өттү. Ош Бишкек жолунда Бишкекке барамын, Ошко барам, Жалал Абадка барамын. Жылдын башында 10-15 долбоор даярдап алам. Муну көчөлөрдү асфальт кыламын. Бул айылга мектеп курамын. Бул айылга бала бакча курам. Бул айылга оорукана саламын. Жана башка спорт зал, ошол сыяктуу долбоорлорду жылдын башынан 10-15 долбоорду даярдап туруп, столдун үстүнө коюп, анан Бишкекке иш сапары менен барып тийиштүү министрликтерге кирип, Жогорку Кеңештин кабылдамасына суранып, Жогорку Кеңешке кирип алып, ушул Жогорку Кеңешти айланып бардык депутаттарды эшигин каккылап суранып кирип, ушул өзүм көйгөйлөрүм айтып, маселелерим айтып, ушул 10 долбоор алып барсам, ошонун ичинен 1-2 долбоорду Кудай колдоп өтүп калып, анан ар квартал сайын барып, ар ай сайын барып, ошол жылдын акырына чейин ушул даярдаган долбоорлордун баардыгы ишке ашат элек. Мисалы бардык 1-2 долбоорду айтып берсеңиз? 1-2 долбоор эми мектеп, бала бакча, спорт комплекс, стадион, оорукана бир жылда жок эле дегенде 15-20 долбоорду ишке ашырат элек да. Ого. Бир жылда ошончо болсо бул чоң эмгек да. Чоң эмгек, Талыкпаган эмгек да. Талыкпаган эмгек. Ошол күндөрү, ошол жылдары биз ошол өзүбүздүн өмүрүбүздү бердик, жаштыгыбызды бердик, түнү күн иштедик. Эми ишиң жүрүшүп атса, Кудай колдоп атса, ушу пайдаланып калайлы деп, ушул болгон күч аракетибизди жумшадык да. Азыр сиз өзүңүз кандай депутат болуп атасыз? Кабыл алып атасызбы? Келгендерге, чалгандарга дароо эле мындай кыйынчылык болбойбу? Эмир мына айыл өкмөттөр, ошол мэрлер, акимдер калп айттырбайт да. Өзүм чаламын. Ого. Өзүм чалып, маселең болсо кел, жардам берейин, ушу элдин үнүн аткаруу бийлигине жеткирейин. Кандай долбоорлор бар. Анан мен 5ке чейин ушул Жогорку Кеңеште ишмердүүлүк жүргүзсөм, мыйзам долбоорлорун жазсам, 5тен саат 8-9га чейин ошол долбоорлор менен иштеймин. Ушул аймактан келген, айыл өкмөттөр алып келген, акимдер алып келген, мэрлер алып келген долбоорлордун баардыгын кабинетке коюп койгом. Саат 5тен кийин ошол долбоорлор менен кайрымдуулук фонддору менен, арабтар менен, башка жанагындай уюмдар менен иштешип, ошолордун да маселесин чечкенге аракет кылабыз да. Акча сизге сунушташабы? Мындай бул көйгөйүмдү карап берип койчу, үнүндү айтып берип койчу деп мындай болгонбу ушундай исте? Калп айтпаңыз. Болот. Мына маселени чечип бер. Бул жагын тыйын тыпыры болот. Ыраазы кылам. Мына кызматка коюп бер. Баламды, кызымды деп тууган урукту айтып, андай кайрылуулар көп болот, Эмир. Анан эгер карьераң ойлосоң, мен баарын эле айтам. Мага кызмат айтпагыла, кызмат сурабагыла. Мен иш кылып берейин деп айтам. Иш жасап берейин. Элге кандай маселе бар, элге, жалпы элге. Кандай мыйзам долбоор жазайын, даярдайын, кандай мыйзамдарга өзгөртүү киргизейин. Же болбосо эми элге отчет бергенде жыйын кыласың да. Мен эми
ар квартал сайын барып элге жолугам, элди аралайм. Жыйында 300-500 адам катышса, бир да жаран чыгып, кандай мыйзам жаздың деп сурабайт да. Кандай мыйзамдарды өзгөртүү керексиң деп сурабайт. Ар айыл өзүнүн көчөлөрү, өзүнүн көйгөйлөрүн айтат да. Мектеп салып бер, бала бакча куруп бер, жол куруп бер, таза суу чыгарып бер, жол салып бер, ушундай түркүн жанагындай көйгөйлөрдү айтат да. Анан ошон үчүн мен келген ушундай сен айткан жана кызмат сурап келгендерди, ушундай тыйын тыпыр берем деп келгендерди мен өзүм кайтарып коем. Канча сумма сунуштады эле? Эгер жашырмоо болсо, мынча сумма аты жөнүн кереги жок. Ким экенин, кайсыл жаран экенин, эмне кызматка? Чынында ошол акчасын айтканга жеткирбейбиз. Дароо эле. Чечип бере албайм деп коем. Себеби кызмат чындык бирок жанагы чын жүрөктөн мындай акыйкатсыздык болуп, мындай жетекчилик жактан мындай туура эмес болуп аткан болсо, же иштен четтетип, же болбосо ошол ишке орношо албай аткан болсо, мен аны айтамын. Мындай туура карап койгула. Мына бизге мындай кайрылуу болуп атат. Ушундай сиздер тараптан Арыз түшүп атат депчи. Анан башка мындай кызматтарды мына чечип беремин, убада бербеймин. Ошол мындай эле токтотуп эле ушул эл үчүн бир ишиңер болсо айтыңлар деп айтам да. Жогоруда айтып атпайсызбы? Мисалы, кандай мыйзам жаздың, кандай мыйзамга өзгөртүү киргиздиң деп эч ким сурабайт атпайсызбы? Мен сурайын дагы. 2,5 жылдын ичинде сиз кайсыл мыйзамга өзгөртүү киргиздиңиз, кайсыл мыйзамды сунуштадыңыз, кайсыл мыйзамыңыз колдоо тапты, эмнелер колдоо тапкан жок? Мен ушул 2,5 жыл болду мандат алганыбызга. Ушул 2,5 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин өзүм тараптан 7 мыйзам долбоорду алып чыктым. Андан сырткары 6 мыйзам долбоорду ушул демилгечилердин катарына кошулдум да. Кесиптештердин демилгечи мыйзам долбооруна. Өзүм жергиликтүү өз алдынча башкарууду иштегеним үчүн ушул айыл өкмөткө, рай администрацияга, обул администрацияга жана шаарларга мындай иштей турган мыйзамдар жалпы элге 7 областка, 40 районго, ушул 452 айыл өкмөткө иштей турган ушул мыйзам долбоорлорду алып чыктым. Жана ошондой эле мыйзам долбоорлорго өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча өзүм сунуштарымды бердим. Атап айтып кетсек, азыркы күндө жергиликтүү өз алдынча башкарууду айтып турат да. Бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруу өзүнүн мындай оюндагыдай иштерди аткара албайт да. Себеби жергиликтүү өз алдынча башкаруу болгондон кийин өзүн өзү башкарыш керек. Өзүндө каражат болуш керек да. Өзүнүн киндигин өзү чечиш керек. Өзүң маселеңи өзүң чечиш керек дегендей да. Бирок тилекке каршы азыр ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу өзүн өзү башкара албайт. 85% дотацияда турат. Себеби ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу, шаар болобу, айыл өкмөттөр болобу, ошол жерден түшкөн салыктардын бардыгын өзү жергиликтүү бийликте калыш керек да. Бизде ушундай мындай кемчиликтер бар. Мен аны министрлер кабинет төрагасы Акылбек Үсенбековичке да кирип өзүм сунушум берип чыктым. Ошол боюнча мыйзамды дагы алып чыктым. Жакында талкуудан уже немеге өтөт, тийиштүү комитетке кирет. Ушул сатуудан түшкөн салык 19-жылга чейин 50% жергиликтүү бийликте калган.
50% республика бюджетке кеткен да. 19-жылдан кийин ошол салыктын бардыгын республика бюджетке алып койду. Андан сырткары бирдиктүү салыктагы бүгүнкү күндө 100% республика бюджетке кетет. Мен ошону кайра эле сунуш берип атам, мыйзам долбоору менен алып чыгып атам. Ошол сатуудан түшкөн салыкты, бирдиктүү салыкты азыр мынакей патенттагы жакын күндө ушул желектөздү алынча башкарууда калбайт. Ушулардын бардыгын 50%-ын ушул айыл өкмөт шаарларда калсын деген мыйзам долбоорду алып чыгып атам. Оорукчан биздин жарандарыбыз көбөйүп кетти. Боор ооруган, бөйрөк менен жабыркаган жарандар көбөйүп кетти. Бөйрөгүн алмаштырганы, боорун алмаштырганы Индияга барышат, Турцияга барышат. 30 000, 40 000 доллар талап кылат. Үйлөрүн сатып кеткендер бар. Жеке өзүнүн акчасынын каражаты менен операция кылдырып, ошондо күйөөсүнө жубайы боорун берип, турабы? Бөйрөгүн берип, ушунда бир үйдө 2ден майып болуп калган жарандар көп да. Себеби жанагы анализ менен туура келиш керек экен да, бөйрөк менен боорчу алмаштырганда туугандар көп учурда туугандар берет да. Эми өзүң элестетсең, бир үйдө 2 жаран майып болуп калса, айына 20 000, 30 000 сомдон жана таблеткаларына дары-дармек иштетет экен. Алар ишке жараксыз. Ошондой биздин жарандарга мамлекет тарабынан ушул операция болуп келгенден кийин бир төлөнүүчү каражат боюнча мыйзам өзгөртүүлөрдү даярдап атабыз. Эми чындыгында эч кимге мындай оору бербесин да, эч ким башына салбасын. Айылдын ичиндеги маселелер боюнча, шаардын ичиндеги маселелер боюнча менин жазган мыйзам долбоорум 100% ушул элдин ичине чыккан көйгөйлөр боюнча мыйзам даярдайбыз. Ана жанагы айтып кеткендей, жанагы 500 үгүтчүнү алып салайлы деп мыйзам долбоор даярдасам, колдоо таптыбы? Колдоо таппай калды. Тилекке каршы эми кесиптештерим көбүнө рахмат. Бирок колдоо таппай өтпөй калды. Четке калып калды. Ага, депутат канча айлык алат экен? Депутаттын айлыгы канча азыркы ошолдо? Депутаттын айлыгы мага жетиштүү. Сырбы? Сыр, айтпай эле коеюн. Ашып кетпейт. Шүгүр. Мен ошол турмуш тиричиликке жетет. Анан ушул бир айда 4 жолу барып, эл менен жолугуп келгенге, ушул бензинге, нарк беркисине жетет. Мен азыр жетпейт десем, ана туура эмес болуп калат. Шүгүр. Ашып кетпейт. Айлыктан айлыкка жашайбыз. Кудайга шүгүр. Айлыктан айлыкка жетпей калган учур болобу? Болот. Карыздаган учуруңуз болобу сиздин? Болот. Бизнесиңиз жок турбайбы? Сиз бизнесмен эмес турбайсызбы? Ооба, бизнесим жок. Мамлекеттин үйүндө жашаймын. Азыркы жашап аткан жериңиз мамлекеттин үйү? Өкмөттүн берген үйүндө жашаймын. Балдарым эч кандай жеке жанагындай частный мектептерде, частный садиктерде окубайт. Ошо мамлекеттик эле мектептерде ашыкча Бишкекте үйүм жок, ашыкча Жалбатта үйүм жок, Ошто үйүм жок. Ошол атам салган үйдө ошол жерде эле айылда үйүм бар. Депутат десе эле ойлой беребиз го, негизичи бар го. Ой, анын мынча үйү бар болуш керек, мынча машинасы, анын мынча бизнеси. Ага мындай депутатка дегенде эле дароо эле мындай акча менен кайрылуу, акчалай жардам көрсөтүп туруңузчу деген кайрылуулар көп болуп эле эл арасында угуп эле жүрөбүз го. Ооба. Ансарындай сизге деле ушинтип кайрылып болуш керек. Сизге кайрылбайбы? Такыр кайрылбайт. Акчалай деп. Эч мындай жок эсепте. Себеби ошол мен жердештериме рахмат айтам. Мага кайрылат, жалпы элдин маселеси боюнча кайрылат. Анан мындай аз учурда мынтип акча каражат берип тур деп, наоборот, мен айылга барганда мага чай беришет. Айылда барганда кел, бир пияла чай ичип кет, жүр.
отуруп бир баарлашайлы деп, анан чындыгында рахмат айтам. Şu маселе боюнча элге рахмат айтам, менден акча сурабайт да. Эми өздөрү деле мындай сезип эле билип эле турушат. Эми жаман жашабайм, ашып кеткен жагым жок. Ошо элдерде эле бирдей эле. Жети бир тууганбыз. 4 кыз, 3 уул. Эң чоң эжем Гүлжамал эжем, врач. 69-жылкы. Андан кийин 71-жылкы Кубанч акем. Биздин азыр жол башчыбыз, саясатта ушул акебиз кеңештерин берет. Андан кийинки эжем Назгүл эжем 73-жылкы, ал ишкер, Бишкек шаарында турат. Андан кийинки эжем Айжамал эжем. Кошкартыда аймактык оорукананын главврач болуп эмгектенет. Андан кийин 77-жылкы Алмаз акем. Ал Бишкекте ишкер, мамлекет кызматта дагы иштейт. Анан менден чоң улуу эжем Нуржамал эжем 79-жылкы. Бардыгыбыз ушул жогорку окуу жайды бүткөнбүз. Бардыгыбыз мамлекет кызматтарда иштеп атабыз. Сиз үйдөн кичүүсүзбү? Эң кичүүсүмүн. 7-нчи. Мен өзүм өмүр бою ушу ата энемдин колунда жашадым, чоңойдум. Атам дагы мамлекеттик ишмер, мамлекетте көп жыл кызмат кылган, жетекчи болгон, тилекке каршы азыр жок. Былтыр көз өтүп кетти, каз болуп калды. Атам дагы жашынан сельсовет болуп, айылды башкарып, көп мекеме ишканаларда жетекчи болуп, атам дагы ушул 20 жашынан эле чарбачыл болуп, элге кызмат кылып, элге пайдасы тийип, ушул азыркы күнгө чейин ушул атам жөнүндө көп жакшы сөздөр айтылат. Мен атам менен сыймыктанам. Ушул атам мени саясатка да таптаган атам. Ушул атамдын жолун жолдоп, анан ушул айыл өкмөт болуп мен дагы. Апам дагы ушул училищада 35 жыл иштеген. Ошол чоң атабыз Мамат Садык ушул 45-жылы февраль айында согушка кетип кайткан эмес. Атам курсакта калганда 5-майда төрөлгөн. Ушул чоң атам согушка кеткенден кийин 4 айдан кийин төрөлгөн да, бирок чоң атабыз кайткан эмес. Мен чоң атам ушул 2 жолу согушка экинчисинде барып кайткан эмес да. Анан атам чоң атасы дагы ушул азыркы аким район жетекчиси деп коет. Райондордо жетекчи болуп иштеген. Ошон үчүн Чоң атаңыз ошондо сөөгө келгенби? келген эмес. Сөөгө келген эмеспи? Дайыны жок. Дайыны жок. Анан атам ушул өзү жетимчиликте дагы чоңойгондо. Анан бизди өстүрүп, билим берип бардыгыбызга. Анан ошол кыйынчылыктарды айтып, силердин чоң атаңар болуш болгон, мамлекет кызматкер болгон, чоң кызматтарда иштеген. Анан ушул мага көбүрөөк көңүл бурса керек го, мага ушул Замир сен Кудай буйрса депутат болосуң деп. Ошо шайлоо күндөрү дагы уктабай түнү менен дуа кылып, анан шайлоо бүткөндөн кийин атам ыйлап, кубанып, анан ушу жогорку кеңешке алып кирдим. Атам, апамы экскурсия кылып, ошол көрсөтүп, өз ишмердүүлүктөрүмү таанышып, жогорку кеңештин депутаттары менен таанышып, алар менен сүйлөшүп отуруп, анан кубанып, максатыма жеттим дегендей кылып,
ушундай ак батасын берип, ушундай инсан эле. Атаңыз оорудубу? Атам мындай катуу ооруган жок. Буту көп жыл буту ооруп жүрдү. Анан ушул давлениясы болуп, сахары бар эле. Анан ушул былтыр каза болуп калды да. Анан май айында өткөн болсо, февраль айынан баштап эле мазарга барып, өзүнүн жайын ырастап, өзүнүн ошол жерге гүлдөрдү эгип, арчаларды эгип, өзүнүн жайын ачы. Анан өтө каттуу даярдык көрүп, анан ата, сиз көп жашайсыз десек дагы жок. Мен убакыт келип калды окшойт деп көп айта турган болуп калды да. Анан ушул өтөөр астында дагы көп адамдарды менен үйгө чакырып, ошол жанагы капалашып калган болсо, бир катуураак айткан болсо, баарынан кечирим сурап, ыраазычылыгын алып, ушулар да көп болду да. Анан бирде үйдө 26 майда барып, 28 майда кайра Бишкекке келдим. 2 күн үйдө болуп, анан сыртта эшиктин астында отурсам, анан 3-4 адам үйгө кирип, ата менен сүйлөшүп чыгып кетишти. Анан бирөөсүн чакырып, эмне болду, эмне маселе боюнча чакырыптыр десем, ошол бир убактары ушу огородко суу койдум эле, ошондо жанагы берген акчама ыраазы болдуңбу, капы болбодуңбу деп, ошол ыраазычылык сураган чакырыптыр деп ошентип айтып кетти да. Ошондон анан 28 майда мен атам менен сүйлөшүп, мен 3-4 күндө келемин. Анан жооп сурап келип, анан үйдө жүрөм деп сүйлөшүп, коштошуп келип, анан 2-3 күндөн кийин каза болуп калды да. Анан өтө мындай өзү жан берип атканда дагы ушул тиги молдолор чакырып, жеңил эле ушул жан берди да. Ошол 2 саат мурда чыгып өрүктөрдү жеп, акемдер менен сүйлөшүп отуруп, өзүнүн жакшы ыраазычылыктарын айтыптыр. Ошондой болуп калды эми. Атамын насааттарын дайым эстеп турам да, кеңештерин. Мен жогорку кеңешке барганда дагы ушул жыйындарда отуруп, анан жанагы элдин кайрылуусун, арзуунун тиги жогорку трибунада жеткиргенде дагы, анан ушул айылга барганда дагы атам көп кеңешин айтат эле да. Балам, ушул мамлекет кызматкерлерди сыйлап бил, алар да өмүр бою мамлекет кызмат иштеп атат. Өзүнүн кесибин сүйгөн инсандар бар ичинде, элге кызмат кылган инсандар бар. Аларга мындай копол мамиле кылба, жакшы мамиле кыл, катуу сүйлөбө. Алардын дагы мага окшоп атасы, баласы, туугандары телевизорду карап отурат, мага окшоп ютубта карап отурат. Жөндөн жөн уяткарып койбогун, элдин астында ушул жакшы мамиледе бол деп, өз жана популист болбо дегендер сыяктуу кылып мындай кеңеш берчү эле да. Андан сырткары дагы ушул атамын басып өткөн жолун, кылган иштерин көрүп, анан ушул атамдын жолун жолдойм деп айыл өкмөт болдум. Ушул атамдын кыялын аткарайын деп жогорку кеңешке депутат болдум. Мындан кийин дагы чоң кыялдарым бар, жакшы ниеттерим бар. Кимдир бирөө баары бир мамлекетке кызмат кылыш керек. Анан Кудай буйрса кызмат кылабыз. Канча бала, канча кызыңыз бар өзүңүздө? 3 жыл бир кызым бар. Улуу балам Залкар. 9 бүттү быйыл.
2008-жылкы. 2009-жылкы балам Ермек 8 бүтті. Андан кийинки кызым Айлина. Андан кийинки уулум Эмир. Быйыл 4-кө чыгат, Кудай буйрса 1 айдан кийин. Жубайым Вулкан үйдө ошол үй кожоекеси. Анан дайыма ушу мени колдоп, кубаттап, балдарымдын сүйүктүү энеси, ушу мен саясаттагы ишмердүүлүгүмдө дайыма колдоп турат, жардам берет. Көрүүчүлөрүбүздүн арасынан бар да ага. Мен маекти жыйынтыктоочу суроолордун бири саясатчы болом, депутат болом. Мен дагы ушундай бир мандат алып, элибизге бир ушундай ак кызмат кылсам деген бир жаштардын аруу тилеги болсо, эмне кеңеш берет элеңиз? Мен ушул келечекте жаш муундарга, жаш кадрларга, жаштарга жакшы кеңеш берет элем. Элге кызмат кылгыла, ак кызмат кылгыла, элге пайдаңар тийсин, башкысы жакшы ниет кылгыла. Жакшы ниет кылып, Кудайдан сурап, чектебей сурап, ушу элге кызмат кылып, толук мүмкүнчүлүк бар. Жогорку кеңештин депутат болууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ошого кеңеш берет элем. Чоң рахмат ага. Бүгүнкү маегиңизге рахмат. Башынан баштап азыркы убакытка чейинки аралыкты сүйлөшүп отуруп, кандай инсан экениңизди, сиз ким экениңизди бир аз болсо дагы экран аркылуу көрүүчүлөргө чагылдырып берип атабыз да. Анан карап көрүп туруп, депутат деле көрсө бизде эле жөнөкөй эле инсан турбайбы деген сыяктуу баягы жөнөкөй эле. Биз депутат деп эле мындай корко беребиз, чочуй беребиз. Алар мында кол жеткизсе, киши катары эле биз сезе беребиз деген сыяктуу элестетип алышат да. Анан болбосо карапайым, жөнөкөй бар болуңуз ага. Рахмат. Аман болуңуз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жыйынтап берип коюңуз сонда келиңиз. Сизге да рахмат, Эмин мырза. Кудайым ден соолук берсин. Рахмат. Ушундай көп ийгиликтер жарата бериңиз, элге кызмат кыла бериңиз. Ошол көрүүчүлөргө дагы бардыгына ийгилик каалайм. Элибиз аман болсун, заманыбыз тынч болсун, мамлекетибизде туруктуулук болсун, Кыргызстанды Кудай колдосун. Сизге да ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз ага. Аман болуңуз. Урматтуу көрүүчүбүз, мына ушинтип бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Силерге бир керектүү маалымат болду болуш керек. Эгерде өзүңүздөрдүн максатыңыздарды бир койгон болсоңуздар, сиздерге бир жакшы сабак болду болуш керек. Сиздерге бир жакшы жол көрсөтүү болуш керек. Сөзсүз түрдө акча алуу, же сөзсүз түрдө бир чоң кызматта иштеген бирөөнүн баласы болуп туруп анан депутат болот деген бул абсурд. Мына ушундай ак эмгек, мына ушундай адал эмгек, бир канча жылдык таалыкпаган эмгектин артынан дагы эл колдоп, эл сени көтөрсө, анда сөзсүз түрдө депутат болосуң. Сөзсүз түрдө жогорку кызматта иштейсиң. Жыйынтайбыз анда. Кийинки бирөдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар, сак болуңуздар, бар болуңуздар.